Жалал Абад шаарынын тургуну каладагы продуктовый рай дүкөнүнөн майда колбаса сатып алып, анын курттап кеткенин кайнатып көргөн соң билип олтурат. Айтымында буга чейин колбасанын жарымын балдары кайнатпай эле жеп алышкан экен. Эми курттап кеткенин билген соң башкаларга сабак болсун деп коомчулукка ачыктоо үчүн 7 каналга арыз менен кайрылган. Кайнаткандан кийин алып келдим бул жерге, жөн эле эскертүү бергени. Ушундай чыкты десем, мага керкейишти буларчы. Ушул жерден алдыңыз беле, канча штук алдыңыз эле, 4-өн тарткыла чыккан болот экен деп мен 100 сом акчамды кайтарып беришти. Балдарым жеди, экөөнү кандай жегенин мен билбейм. Мына экөөнү көрүп калган үчүн мен бул жерге келдим. Чтобы кийинки алгандар дагы мындай күйүп калбасын, балдарына жедирип мындай нерсени. Аны алмаштырып коюп тура, стекло жок болчу, ичине чын айланып жүрөт. Арызданган айым курттап кеткен колбаса дүкөндө туура эмес сакталган деп божомолдоду. Анткени арыздануучу айткандай эле сатылып жаткан колбасаларды чымын аралап жүргөнүнө биз да күбө болдук. Ана чымын жүрөт. Эми ушундан кийин бир саскаңарды алып неме кылайлы. Соода түйүн нээси болсо буга чейин үстүнөн арыздангандарга акчасын кайтарып берген, бирок алгач кардардын акчасын кайтарып бергени менен 7 канал барганда мындай майда колбасалар башка жерлерде да сатылаарын жүйө келтирди. Кардарда дал ушул соода түйүнүнөн сатып алганын тастыктоочу чек жок экенине токтолуп, кайым айтышууга да өттү. Имя, отчество, фамилия, чек да бар, число, магазин, каны чек мага. Чек дайте и всё. Дүкөндүн жетекчилиги курттаган колбасалар мындан сатылбаганына ишендирүүгө аракет кылганы менен кассада олтурган сатуучу кыз нааразыланган айым дал ушул жерден соода кылганын тастыктады. Сиз калганыңыз менин эсимде жок бирок. Бирок мен сизге чек берген эмессиз, сиз чекти алган эмессиз. Берген эмесмин мен сизге чекти. Ал эми курттап кеткен колбасаны саткан деп айыпталып жаткан продуктовый рай дүкөнүндөгү бул майда колбасалар Аброй фирмасына таандык болгондуктан тактоо максатында фирманын Борбор калаадагы кеңсесине кайрылганыбызда төмөнкүдөй жооп алдык. Фирмадан бир жумада бир жол колбаса свежий келет да. В любом случае здесь холодильник иштебей же ачык туруп калган болсо, тияка чимин кирип калса, болду, курттап кетет колбаса. Магазинден сатуучулар ушундай неме кылат да, халатный отношение кылып атат да. Майда колбасалар фирма тарабынан бардык талаптар сакталып таркатылаарын айткан Аброй фирмасынын өкүлү чымын болгон жерде колбасалар курттап кетери мүмкүн экенин ачыктады. Ал мындай ойду билдирүүдөн мурда продуктовый рай соода түйүнүндө чымындар бар экенинен кабары жок эле. Мындан улам майда колбасалар дүкөндө курттап кеткен деген пикирлер басымдуу болууда. Ал эми жеке ишкерлерге таандык мындай соода түйүндөрүндөгү тазалык акыркы жылдары эч кандай көзөмөлгө алынбай келүүдө. Санепид көзөмөл кызматы да жыл ичинде бир гана жолу 10 күн алдын ала эскертүү менен текшере алышат. Азыр магазин бул жанагы торговый түйүндөр деп айтылып, булар бир жылда бир жолу текшерилет. Мындан улам жеке ишкерлер мыйзамдын эрке уулдарына айланганы буга чейин эле айтылып келген. Ага байланыштуу курттап кеткен колбасалар жана башка мөөнөт өткөн продукцияларды сатууга кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми көзөмөл болбогону менен таза азык-түлүктөрдү сатуу ар бир ишкердин жеке абийирине көз каранды болууда. Нурзада Кыдыралиева, Улукбек Боронбаев, 7 канал. Чимин кирип калса, болду, курттап кетет колбаса. Магазинден сатуучулар ушундай неме кылат да, халатный отношение кылып атат да. Майда колбасалар фирма тарабынан бардык талаптар сакталып таркатылаарын айткан Аброй фирмасынын өкүлү чымын болгон жерде колбасалар курттап кетери мүмкүн экенин ачыктады. Ал мындай ойду билдирүүдөн мурда продуктовый рай соода түйүнүндө чымындар бар экенинен кабары жок эле. Мындан улам майда колбасалар дүкөндө курттап кеткен деген пикирлер басымдуу болууда. Ал үстүнөн арыздангандарга акчасын кайтарып берген, бирок алгач кардардын акчасын кайтарып бергени менен 7 канал барганда мындай майда колбасалар башка жерлерде да сатылаарын жүйө келтирди. Кардарда дал ушул соода түйүнүнөн сатып алганын тастыктоочу чек жок экенине токтолуп, кайым айтышууга да өттү. Имя, отчество, фамилия, чек да бар, число, магазин, каны чек мага. Чек дайте и всё. Дүкөндүн жетекчилиги курттаган колбасалар мындан сатылбаганына ишендирүүгө аракет кылганы менен кассада олтурган сатуучу кыз нааразыланган айым дал ушул жерден соода кылганын тастыктады. Сиз калганыңыз менин эсимде жок бирок. Бирок мен сизге чек берген эмессиз, сиз чекти алган эмессиз. Берген эмесмин мен сизге чекти.
Ал эми курттап кеткен колбасаны саткан деп айыпталып жаткан продуктовый рай дүкөнүндөгү бул майда колбасалар Аброй фирмасына таандык болгондуктан тактоо максатында фирманын Борбор калаадагы кеңсесине кайрылганыбызда төмөнкүдөй жооп алдык. Фирмадан бир жумада бир жол колбаса свежий келет да. В любом случае здесь холодильник иштебей же ачык туруп калган болсо Жалал Абад шаарынын тургуну калаадагы продуктовый рай дүкөнүнөн майда колбаса сатып алып, анын курттап кеткенин кайнатып көргөн соң билип олтурат. Айтымында буга чейин колбасанын жарымын балдары кайнатпай эле жеп алышкан экен. Эми курттап кеткенин билген соң башкаларга сабак болсун деп коомчулукка ачыктоо үчүн 7-каналга арыз менен кайрылган. Кайнаткандан кийин алып келдим бул жерге, жөн эле эскертүү бергени. Ушундай чыкты десем, мага керкейишти буларчы. Ошол жерден алдыңыз беле, канча штук алдыңыз эле, 4-өн тарткыла чыккан болот экен деп мен 100 сом акчамды кайтарып беришти. Балдарым жеди, экөөнү кандай жегенин мен билбейм. Мына экөөнү көрүп калган үчүн мен бул жерге келдим. Чтобы кийинки алгандар дагы мындай күйүп калбасын, балдарына жедирип мындай нерсени. Аны алмаштырып коюп тура, стекло жок болчу, ичинде чын айланып жүрөт. Арызданган айым курттап кеткен колбаса дүкөндө туура эмес сакталган деп божомолдоду. Анткени арыздануучу айткандай эле сатылып жаткан колбасаларды чымын аралап жүргөнүнө биз да күбө болдук. Ана чымын жүрөт. Эми ушундан келгиле бир сосискаңарды алып неме кылайлы. Соода түйүнүн ээси болсо буга чейин